Үч эркекти аялдар эч качан урмат кылбайт, сыйлабайт. Биринчиден жалпоо, телефон колунда ар дайым ушундай, же пульт колунда ар дайым, телевизордо ушинтип чыгып отурат. Телевизор, жалпоо диванды сүйөт ар дайым. Ушундай эркектер бар, көчөгө аялын чыгарып коет. Жок дегенден аялым иштеп акча табып келип атат, эми балдарга тарбия кылайын деп, балдарды кармап үйдө, балдарды тарбиялап, үйдөгү иштерди кылып отурат да. Чындап аялы жетишпей аткан иштерди, үйдөгү иштерди эркек өзү бүтүрөт, моюнга алат чындап. А кээ бир эркектер бар, аялы акча табып келет, и үйдөгү иштерге дагы жардам бербейт да. Саардан кечке жатчы болсо болду буга, жалпоо. Же үй бүлөгө жардам берейин дебейт, же көчөдөн ырызык табып келейин дебейт. Бул эркектерди аялдар эч качан урмат сыйлабайт. Эжекisi ушул экен, же өзгөгө дагы эч кимге пайдасы жок. Пайдалуу болуш керек. Ал эми экинчиден эч ким урматтабаган, аялдар эмес, эркектер да урматтабаган эркек ким десеңиз, бул аракети жок. Бир нерсени бизнес кылып атат, бир нерсе китеп жазып атат, бир нерсеге аракет кылып атат, бул аракет кылып атат да. Бирок окшобойт. Бирок бир күн окшойт сөзсүз түрдө. Окшобой аткан башка маселе, бирок бир нерсени жөн эле кылбай жатып алыш бул башка маселе да. Салыштырсак, төө менен итте айырмасы бар. Андай адамдын алдында бардыгы туруп берет. Аракети күчтүү адамдын алдында. Аялы дагы, достору да бар дагы. Аракети бар себеби. Бирок эч нерсе кылбаса анын алдында ким турат? Бул экинчи маселе. Жалпоо болбошуңуз керек экен, ар дайым аракетте болушуңуз керек экен. Ал эми үчүнчү маселе бар. Бөгүп ичкен. Сигаретке кирип кеткен, наркотикке кирип кеткен. Аялдарга кирип кеткен. Bunday erkeklerdi эч ким урматтабайт, сыйлабайт. Да, акчаң үчүн, бийлигиң үчүн, башка үчүн, же машинаң үчүн жүрүшү мүмкүн кээ бирөөлөр, бирок убактылуу. Эртең ичип, ичкилик сени жеп түгөтөт. Ошол учурда түгөнгөнүңдү өзүң сезесиң, бирок алдыңда эч ким калбаганын да сезип каласың да. Ошондой экен. Бул сыпаттардан алыстайлы, эркектер.